Урматтуу кыргызстандыктар, мен кайдан чыкты деп эле көрүнгөн жерден ойлоп атасыңар да. Мен жанагы Сыймык Жапикеев инибиз айтып чыккандан кийин жанагы Жумалиев именно ошолор кылган. Ушу Кыргызстандан разы алынуучулар банкротко алып келген именно ошолор. Мен ойлоп жүрчүмүн, ушу Жумалиев качып жүрөт бир жакта депчи. Оказывается, билинбей эле парламентте турган турбайбы? Мен парламентти постоянно көрүп, анан ким эмне сөз айтып атканын баарын анализ жүргүзүп, баа берчимин да ушу Жумалиевди көрбөптүрмүн. Анан баарыңар критиковать эте баштаганда анан мен деле ичим күйүп, анан жана талкалаган жерлерди көргөзүп койдум. Бирок Акаевдин убагында прихватизация жасаганда бүт туура эмес иштер менен кетишкен. Булар эмне ученыйларды, билимдүүлөрдү алып келишкен. Бирок хозяйственниктерди жолотпой койгон. Ошондо мен бир 25-теги жигит болчумун. Биздин колхоз Победаны эле алсак, ошакты разваливать этишкен. Ошондо оппозицияга чыгып, Жыпар Жекшеев, Топчубек Тургуналиев, Дырылдаев деген байкелер чыкты эле. Ошолор келип, ошолор менен көп нерселерди талкуладык элек. Бирок колубуздан эчтеке келген эмес. Колхоздун, совхоздордун баарын талкалашты. Эрежеси менен эмес, улам бирөөнү талкалатты. Кыргыздар эмне үчүн аялдар алдыга чыгып калды? Ошол Акаевдин убагында рекет пайда болгон. Барып соода кылып бир иш жасайын десе деле, бир милициясы келип, бир рекети келип, байкуш эркектерди жемелей баштаганда, ошондо айласы жок, аялдар чыккан тышка. Базарларга аялдар чыккан. Жаштар, ошо силердин азыр 20-25ке чыгып калдыңар. Ошо силер үчүн ата-аналарыңарды жаман көрбөгүлө. Именно ошол Акаевдин алып келген системасы, Акаевдин патриотизми жоктугунан ушул эмеге келдик. Мына канча президент экөөтөн качып кетти го, элин жерин таштап салып. Анан аларга болушуп кереги жок. Ошол убакта балким силердин жакындарыңар же өзүңөр байып калсаңар керек. Бирок чындык баары жеңет. Ойлобол ушул ойдон калып калат деп. Эр жигиттер, мен силерди оппозиция болгула деп чакырбай элем. Жүрүгүлө биригелик, жалындуу жигиттер, ишмер жигиттер. Барсыңарбы? Келгиле биригелик. Чындыкты көтөрө алган. Өз кызыкчылыгын, элдин кызыкчылыгынан өйдө койгондордун кереги жок. Эр жигиттер керек азыр. Элибизди, жерибизди түздөп кетсек болот. Жетеленүүчүлөр болот, анан жетелөөчүлөр болот. Ошол жетеленүүчүлөр ушул убакка чейин жок болду. Мына болгулачы, кыйынсыңарбы? Мен лидер болоюн же бирдеме болоюн деген оюм жок. Кыйын болгулачы. Көргөзгүлө кыйындыңар, акыйкатыңарды көргөзгүлө. Эркектигиңерди көргөзгүлө. Ошол убак келди. Мына ичким оозун жаппай эле ичкимдин. Баарыбызда сүйлөгүбүз келсе сүйлөп атабыз. Бирок мурун мындай заман эмес болчу. Бизде информация. Журналисттерге бирдеме чындыкты айтсаң, эч кишим чындыкты көргөзчү да эмес. Айтчы да эмес. Азыр мына ушундай мүмкүнчүлүк болуп калды раз. Жин келет да ушунун баарын оказывается Акаевдин убагындагылар дагы эле ушул убакка чейин келип эле былык кылып отурушкан турбайбы? Жана айтып атышпайбы? Коррупционерлер. Это точно ошол коррупционерлер. Бизден мисалы үчүн колхозду талкалап атканда мен өзүм деле байкелерим болуп кетет. Сооданбеков талкалаган. Көлдүн кайсерин талкалаганын билбейм, бирок биздин айылды ошол талкалаткан. Кимдерди алып келет талкалаткан, кандай талкалаткан, ал баарыбыздын эле эсибизде. Чындык жеңет деп ойлойм. Мына мен 50-гө чыктым. Жашоонун кызыгы деле бүттү меники. Мен жашоого деле карманып кызыкпайм.